Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети борбор шарыбыз Бишкектин ортосунан орун алып, кесипкөй адистерди даярдоодо өз салымын кошуп, билим берүү программасын ишке ашырып келүүдө. Университетте 18 структуралык бөлүм иш алып барат. Алардын ичинен жогорку окуу жайдын өсүп өнүгүүсүнө бирден бир салымы бар. 65 жылдан бери өлкөбүзгө табигый илимдер жана билим берүү жаатында кадрларды даярдап келе жаткан биология жана химия факультетинин орду чоң. 1952 жылы Владимир Владимирович Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институту менен бир катар табигый илим факультети түзүлүп, анын курамында химия жана биология кафедрасы уюшулган. Алгач окуу план боюнча 4 жылдык окуу мөөнөтү менен 25 студент гана кабыл алынган. Кафедралар түптөлгөндөн тартып, биология кафедрасын биология илимдеринин кандидаты, доцент Зиминая Галина Павловна, ал эми химия кафедрасын химия илимдеринин кандидаты, доцент Хакимов Зия Валиевич жетектей башташкан. Бул эки инсан кафедраларды уюштурууда жана факультеттин окуу процессине материалдык техникалык базаны түзүүдө жана окуу тарбиялык иштерди калыптандырууда чоң салым кошушкан. 1956 жылы 18 бүтүрүүчү биология жана химия мугалими адистигине ээ болушуп, алгачкылардан болуп факультетти аякташкан. 1957-1958 окуу жылынан баштап студенттерди кабыл алуу 50 абитуриентке чейин жогорулаган. Ал эми окуу мөөнөтү 5 жылдык болуп бекитилген. 1972 жылдан тарта факультетте химия жана биология кесиби боюнча мугалимдерди даярдоо башталгандыктан химия жана биология факультети болуп кайра түзүлгөн. Ошондой эле 1995 жылы факультет химия кошумча эколог жана биология кошумча эколог адистиги боюнча мугалимдерди даярдай баштайт. Биология жана химия факультети бир нече жолу административдик өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 2002 жылдан тарта факультет экология жана жаратылышты пайдалануу институтунун курамына кошулган. 2006 жылдан баштап биология жана химия факультети университеттеги автономдуу факультет болуп эсептелет. Учурда факультетте педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Чоров Маматкан Жетимишович жетектеп келүүдө. Биздин факультеттин мына быйыл Кудай буйрса 65 жылдык тарыхы бар факультет. Акыркы жылдары лабораториялардын баарын жаңылантык, бир топ оборудованиялардын баарын алдык. Университеттин биздин факультеттин миссиясы ушундай да, өз алдынча ой жүгүртө алган чыгармачыл маселелерди чече алган инсандар тарбиялоодо. Чет өлкөгө да чыккандары да бар, аспирантурага кеткендери да бар. Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, мектепке мугалимдер тартыш болуп турган учуру, ал бизден бүтүп барган бүтүрүүчүлөр сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз болот, 100% десек болот. Бардык жерде биолог мугалимдери керек. Факультеттин структурасы. Алар жалпы биология жана анын окутуунун технологиясы кафедрасы, химия жана анын окутуунун технологиясы кафедрасы, био ар түрдүүлүк кафедрасы. Факультет университеттин окуу методикалык жана илимий бөлүмдөрү катары окуу методикалык жана окутуучулар үчүн илимий изилдөө, ишмердүүлүктөр менен аракеттенет. Мындан тышкары табигый илимий билим берүү адистиги боюнча бакалаврды жана химия, биология адистиктери боюнча магистранттарды, ошондой эле жогорку квалификациялуу илимий педагогикалык кадрларды даярдап чыгарат. Бүгүнкү күндө факультетте жалпы 40 окутуучу эмгектенет. Факультеттин профессордук окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчтөрү: илимдердин докторлору 4, илимдердин кандидаттары 20, профессорлор 5, доценттер 20, ага окутуучулар 9, окутуучулар 6. Факультеттин окутуучулары дайыма өздөрүнүн илимий педагогикалык деңгээлин жогорулатуунун үстүндө иштеп келишет. Учурдун талабына ылайык инновациялык жана интерактивдик сабактарды уюштуруунун усулдары боюнча атайын курстардан, семинарлардан, тренингтерден өздөрүнүн педагогикалык квалификацияларын жогорулатууда. Илимий педагогикалык кадрларды даярдоо. Факультетте илимий педагогикалык кадрларды даярдоо тынымсыз жүргүзүлүп турат. Көп баскычтуу илимий педагогикалык кадрларды кыргыз жана орус тилдеринде даярдоо төмөнкү багыттар, адистиктер боюнча жүргүзүлөт. Табигый илим билим берүү, биология жана химия профили, биология, экология адистешүүсү менен, биология, биохимия адистешүүсү менен, биология, биохимиялык лаборант адистешүүсү менен, биоэкология адистиги, химия, биохимия адистешүүсү менен,
факультетте биология багыты боюнча төмөндөгү магистрдик программалар боюнча магистранттар окутуунун күндүзгү формасы боюнча билим алышат. Алар биохимия, генетика, экология, өсүмдүктөрдүн биологиясы, биотехнология, микробиология, омурткалуулардын зоологиясы, табигый илим билим берүү багыты боюнча төмөндөгү магистрдик программалар боюнча магистранттар окутуунун күндүзгү жана сырттан окутуу формасы боюнча билим алышат. Биологиялык билим берүү, химиялык билим берүү окуу иштери 2017-2018 окуу жылы боюнча факультетте билим алып жаткан студенттердин сандык көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй. Бюджеттик бөлүмдө 104 студент, контракттык бөлүмдө 84 студент, дистанттык технология менен сырттан окуу бөлүмүндө 368 студент, магистратура боюнча күндүзгү бөлүмдө 101 магистрант билим алуушууда. Студенттердин жетишүүсүн модулдук рейтингдик система менен жыйынтыкталган көрсөткүчтөрдү талдаганда жетишүүдө жана сапаттык көрсөткүчтөрдө кескин айырмачылыктар жок. 2014 жана 2015 окуу жылында биология профили 94,37%, химия профили 98,40%. Ал эми 2015-2016 окуу жылында биология профили 95,37%, химия профили 99,1%. Ошондой эле 2016-2017 окуу жылында биология профили 96,59%, химия профили 100%. Акыркы жылдары факультетте кыргыз тилинде окуган студенттердин пайыздык көрсөткүчү жогору болгондуктан кыргыз тилинде басылып чыккан адабияттардын саны толукталып, жаңыланып жатат. Бүгүнкү күндө университетибиздин ректору профессор Абдрахманов Төлөбек Абыловичтин демилгеси менен факультеттин ресурстук борборуна 2016-2017 окуу жылы ичинде 182 000 сомго окуу китептери алынган. Биология жана химия факультети бир гана билим берүү программасын жүргүзбөстөн илимий изилдөө иштерин дагы жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө факультетте 8 аспирант билим алышат. Алардын ичинен химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында 4 аспирант, жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында 2 жана био ар түрдүүлүк кафедрасында 2 аспирант илимий изилдөө иштерин жасашат. Кандидаттык диссертацияларды жактоого даярданып жатышат. Ал эми профессордук окутуучулар курамынын ичинде дагы илимий изилдөө иштерине чоң көңүл бурулуп, факультетте республикабыздын илимий чөйрөсүндө белгилүү инсандар эмгектенип келишет. 2016-2017 жылдары докторлук, кандидаттык диссертацияларын көргөзүшкөн. Факультеттин окутуучуларынын жана студенттеринин изилдөө объекттери бизди курчап турган жандуу жаратылыш болгонуна карабастан, аларды изилдөө үчүн заманбап технологияларга бай лабораторияларда болуусу зарыл. Университетибиздин жетекчилиги менен илимий чөйрөсүн өркүндөтүү жана жаштарды илимге тартуу программасынын алкагында биология жана химия факультетин четте калтырган жок. Айта кетсек, химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасы үчүн 2016-2017 жана 2017-2018 окуу жылдарына учурдун талабына жооп берген жана келечекте өз кесибин так билген адистерди даярдоо үчүн жалпы суммасы 566 000 сом өлчөмүндө 2 заманбап лаборатория ишке берилген. Учурда студенттер химиялык анализдерди жасоо үчүн дистирленген сууну өз лабораторияларында ала алышат. Андан тышкары салмактуу өлчөө тактыгы 0,1 мг түзгөн аналитикалык тараза, химиялык жана биологиялык үлгүдөгү 1100 Цельсияга чейин ысытуу үчүн кубаттуулугу 2-3 киловольт түзгөн ЭКПС 10 деген аталыштагы муфелдик пеш. Борбордон четтөөчү күчтүн таасири менен суюк фазадан жогорку дисперстүү катуу фазаны бөлүп алуу үчүн ОПН 0539 үлгүсүндөгү центрифуга. Ошондой эле үлгүлөрдү кургатуу үчүн температураны автоматтык түрдө кармай турган ШСВЛ 80 үлгүсүндөгү кургатуучу шкаф. Эритмелердин pH чөйрөсүн өлчөө үчүн эксперт 001 ионометри жана башка түрдүү химиялык анализдерди даярдап, өз кесибин мыкты өздөштүрүүгө, окуп билүүгө, практикалык жактан кармап, сезип туюуга багытталган түрдүү химиялык каражаттар бар. Кафедранын ар бир аудиториясында химиялык иштерди коопсуз жайда жасоо үчүн бардык шарттар каралган. Аны менен катар эле жыл сайын химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын студенттери республикабыздын булуң бурчунда жайгашкан химияга тиешеси бар өндүрүш жайларына практикага барып турушат. Учурда кафедраны химия илимдеринин доктору, профессор
Сатыбалдиев Абдурайым Сатыбалдиевич жетектеп келет. Бул кафедранын бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн көрүнүктүү ген өндүрүүчү ишканаларында, жеке химиялык лабораторияларында жана мектептерде эмгектенип келишет. Биология жана химия факультети түптөлгөндөн тартып учурга чейин келе жаткан факультет менен бирге өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн тарыхын түптөй алган кафедра. Бул жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасы. Кафедранын башында Михаил Васильевич Ломоносов атындагы Ленинград мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, биология илимдеринин кандидаты, профессор Давлетова Чынара Самаковна турат. Жалпы биология жана аны окутуунун технология кафедрасы курчап турган чөйрөнүн жагымсыз факторлорунун биологиялык объектилерге тийгизген таасирин үйрөнүү деген теманын үстүндө билим берүү жана илимий иштерди жүргүзүп келет. Кафедранын лабораториясын чыңдоо максатында 2017-2018 окуу жылына карата ТА лаб вольт ампер метрдик анализатору алынган. Мында студенттер бышкан тамак ашта, чийки азык-түлүктө, сууда жана топуракта биологиялык объектилерге кадмийдин, коргошундун, жестин жана цинктин кармалышын инверсиялык вольт амперометрия методунун жардамы менен аныкташат. Бул болсо Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу боюнча улуттук жана экономикалык кызыкчылыктын бөлүнбөс компоненти болуп саналат. Андан сырткары кафедранын лабораториясында студенттер клиникалык центрифуга, биохимиялык анализ жүргүзүү үчүн коагулометр медициналык каражаттар менен иш алып барышат. Бул болсо студенттер үчүн экинчи же үчүнчү кесипти тандоо, башкача айтканда медицина тармагына багыт алууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Кафедра окутуунун технологиясын студенттерге үйрөткөндүктөн мыкты жана компетенттүү мугалимдерди даярдоодо, ага тиешелүү билим берүү үчүн ири базаны дагы жогорку деңгээлде колдонушат. Аны менен бирге эле кафедранын жетекчилиги алдыңкы методисттер менен Бишкек шаарыбыздын жана жалпы республиканын мыкты деп аталган мектептер менен келишимдин негизинде студенттерди педагогикалык практикага жөнөтүп келет. Педагогикалык практикада студенттер кесиптин кесиби болгон мугалимдик кесиптин оор кыйыштарын үйрөнүшүп, окуучуларга болгон мамилелерин, сабактарда өздөрүнүн жүрүм-турумун жана башка көптөгөн мугалим деген кесипке болгон талаптарды үйрөнүп кайтышат. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан кийин айлана чөйрөнү коргоо боюнча эл аралык конвенцияларга кол коюп, ага жараша ар түрдүү иш-чараларды өткөрүп келет. Жаш муунга айлана чөйрөгө кам көрүү, аны рационалдуу пайдаланууну үйрөтүү максатында биология жана химия факультетинде 2002 жылы био ар түрдүүлүк кафедрасы түзүлгөн. Кафедраны түптөөдө жана анын базасын түзүүдө профессор Маматкан Жетимишевич Чоровдун жана ал учурдагы кафедра башчысы профессордун милдетин аткаруучу Ахматов Медет Кенжебаевичтин салымы чоң. Учурда кафедраны биология илимдеринин кандидаты доцент Матраимов Максат Бекбоевич жетектеп турат. Кафедранын илимий темасы болуп Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүгү боюнча жаш муундарга билим берүү жана аны сарамжалдуу пайдалануу үчүн илимий иштерди жүргүзүү саналат. Био ар түрдүүлүк кафедрасы студенттерге эки тармакта билим берип, аларды илимге тартып келет. Ал тармактын бири бул өсүмдүктөр дүйнөсү болуп, экинчиси жаныбарлар дүйнөсү. Дүйнө жүзүнүн ааламдашуу мезгилинде биология жана химия факультети дагы артта калбай, түрдүү билим берүү жана илимий мекемелер менен алакасын түзүп, тыгыз иштешип келүүдө. Мындай мекемелер болуп, гумандуу билим берүү боюнча Интернич эл аралык тармагы, Англия, Чехия Республикасынын Брно шаарындагы Мендель университети, Новосибирсктеги мамлекеттик педагогикалык университети, Польша Республикасынын Вроцлав университетинин табигый илимий факультети, Тажикстан Республикасынын Назаршоев атындагы Коров мамлекеттик университети, Сарычелек мамлекеттик биологиялык коргоо, айлана чөйрөнү коргоо боюнча Чүй Бишкек территориялык башкармачылыгы, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргыз илимдер академиясынын биотехнология, бийик тоолуу физиология жана эксперименталдык патология, химия жана химия технология институттары, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы республикалык патологиялык анатомиялык
бюросу, Волков атындагы республикалык ветеринардык лабораториясы, доктор Громова медициналык борборунун лабораториясы, Кыргыз илимдер академиясынын Гареев атындагы ботаникалык багы, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин улуттук хирургия борбору, Бишкек шаарындагы кыш заводу, Токмоктогу айнек заводу. Факультеттин алдыга койгон максаты жана маселеси Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында аныкталган билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясаттын принциптеринин негизине таянат. Факультеттин негизги максаты инсандын интеллектуалдык, маданий жана нравалык жактан өсүү талаптарын канааттандырууга, ошондой эле жогорку билим берүү үчүн билим берүү программасын ишке ашырууга негизделген. Өз алдынча ой жүгүрткөн чыгармачыл инсанды тарбиялаганга жөндөмдүү болгон жаңы типтеги адистер даярдалууда. Факультеттин негизги маселелери болуп, профессордук окутуучулар курамынын окуу методикалык ишкердүүлүгүн өркүндөтүү, мезгилдин талабын эске алуу менен студенттердин мүмкүнчүлүгүн жана чыгармачылык потенциалын өстүрүүгө багытталган окутуу технологияларын өркүндөтүү, жогорку билимдүү адистерди даярдоонун сапатын жогорулатуу, студенттердин жеке билим алуу траекториясын калыптандыруу, студенттердин арасында тарбия таалим берүү иштерин жүргүзүү, факультеттин профили боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө даярдыктар, илимий педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификацияларын жогорулатуу, биринчи курска студенттерди кабыл алууга кесипке багыттоо иштерин уюштуруу, факультет өзүнүн ишкердүүлүгүн төмөнкү принциптерге таянып ишке ашырат. Сапаттуу билим берүү жалпы адамдардын баалуулугун, улуттук маданий байлык менен айкалуушусуна багытталган гумандуу билим берүү, студенттерди эмгекти сүйүүгө, патриотизмге, граждандуулукка, экологиялык жана адамдардын эркиндигин жана укугун сыйлоого тарбиялоо, ата мекендик, дүйнөлүк илимдин жетишкендиктерине жана эл аралык тажрыйбага умтулууга багыт берүү, саясий жана диний агымдарга көз карандысыз билим берүү, өзгөчө жөндөмдүү студенттердин чыгармачыл жактан тынымсыз өсүшү үчүн шарт түзүү. Отчеттук мезгилде факультет 2015-2018 окуу жылдарында иш планындагы ишкердүүлүктүн бардык түрлөрү аткарылды жана төмөнкү бөлүмдөрдү ичине камтыйт: окуу уюштуруу иштери, окуу методикалык иштери, илимий изилдөө иштери, тарбия иштери, коомдук иштер.